Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетели. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Кандайсыз эже, жакшысызбы? Денсаулыктарыңыз бүгүн ибадат энебиздин эмнесин өткөрүп атасыздар бүгүн? 70 жаш. 70 жаш. Сиз кимсиз болосуз? Мен кайынсиңдисинин кызы болом. Кайынсиңдисинин кызы болосуз. Демек эң жакыныңыз, Ооба. Азыр биз урматтуу Мен менен программасынын көрүүчүлөрү атайын ушу Москвадан Назира, Улан, Гүлмира деген эжелер куттукташып ушу салам жолдошкон Мен менен программасы аркылуу. Азыр саналуу секундтарда биз кирип барабыз. Кандайсыздар, жакшысыздарбы, денсаулыктарыңыздар жакшыбы? Отурасыздарбы мына ибадат энебиз ушердеби? Турула келдимби? Кандайсыздар? Ибадат энебиз кандайсыз, жакшысызбы? Кимисиз, сизби? Жалаң Мен менен программасы таанымал энелер да бул. Мен менен программасынын жылдыздары эне. Бүгүн дагы ушул Москвадан Назира деген кызыңыз ушул атайын мен ушул программама кайрылып, өзүнүн өтүнүчүн сураганчы менде 70 жаш. 70 жаш. Келем дедиңер, келип калдым. Ооба, мынакей насип эткенге сизге келип калды. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бул Мен менен программасынын кийинки катышуучусу ибадат энебиз. 70 жашыңыз кут болсун. Кандай элестетип атасыз? Бул сиз билдиңизби, билбедиңизби ушул Мен менен программасы келет деп? Аякта согуш болбосо булар кайны жөнөтөт деп деметтим эле, мындай көңүл деле бурбадым эле. Чукул арада айтып калды, мен дагы башка эле жумуштар менен алек болуп аттым эле, бирок азыр чукул айтып калды, сөзсүз түрдө кирип ушул менин дагы ушул ибадат деген ушул ыйык адамыбызды ушул программага кошуп коелу деп чукул арада уюштуруп калды. Мага дагы сюрприз болду, сизге дагы сюрприз эне. Мага да сюрприз болду. Кандай элестетип атасыз эне? Жакшы эми 70 жаш деген эми кырга чыгып, ылдыйды карап отчет бере турган неме экен, жаш экен. Кырды карап турасыз, как генерал. Кырда карап турам. Эмне жетиштим, эмне ката кетирдим. Кандай жашапсыз демек, өзүңүзгө кандай баа бердиңиз? Ибадат эне? Деге 70 жашка. 70 жашка чейин сиз кандай турмушту баштан кечирипсиз? Канча баланы чоңойтупсуз дегендей? 70 жаштагы менин жаштыгым, балдарымдын жаштыгы союз мезгилине туура келген. Аябай сонун турмушта жашаганбыз. Коммунизм. Коммунизмде жашаганбыз. Топчулук, молчулук болгон. Анан кийин 30 жыл бери ушал кыйынчылыктарды көрдүк, 1-2 жыл көрдүк. 90-жылга чейин. Эми азыр дагы кайра жакшы заманга келип калдык. Жакшы, баардык нерсе бар. Адамдардын турмушу жакшы. Жашоо жакшы. Баардык нерсе бар, төгүн чачын, туурабы эне? Төгүн чачын, каалаган нерсени базардан алсаң болот. Каалаган жака учуп барсаң болот. Бир ушу Ошто бир Дубай деген жерде өткөзөйүн депсиз да, Кудай буйрса, бүгүн сизге ушу Дубайга ушу билет берет го дейм, ушу жакындарыңыз Кудай эс алып келиңиз деп, а? Жанагы чыныгы Дубайга барасак да, ушу Дубайда отуруп, Дубайды элестетип отурат. Дубайды элестетип отурасызбы? Эне ушул программасы ушул сизден ушу Назира деген кимиңиз болот? Кызым болот. Кызыңыз болот, да? Улан деген неберем болот. Небереңиз болот. Гүлмира деген кызым болот. Кызыңыз болот, да? Ушул эжелердин адынан анан ушул жерде жакында бир тууган инем машина алды эле дейт. Аны дагы машинасы кут болсун, ушу келин менен кошо куттап койсун дейт. Азыр келет экен алар, а? Алар келет экен. Урматтуу бүгүнкү ушул иш-чаранын катышуучулары, ушул Мен менен программасы ибадат энебизге арналып аткандан кийин кичине бандай тапшыра турган нерселериңиздер болсо, куттай турган нерселериңиздер болсо, куттап койсоңуздар болот. Убакыт берилет. Кана ким баштайт? Бул энебиз дагы ушу Мен менен программасынан көп чыгат да, мынакей. Энебизден баштайлычы эне. Кандай дейсиз? Бүгүн бир турган жеңем туылган күнү. Жеңеңиз болобу ибадат энебиз? Акамын аялы. Туылган күнү кут болсун, өмүрү узун болсун, заманыбыз тынч болсун, бала чакасы, эли журтубуз менен тынч болойлу, өмүрү узун болсун, дагы мындан ары жашап, көп жашасын. Эне сиз өткөндө да жашарып кеттиз го. Аяктан менде давление, сахар дегендер бар. Олордун баарын Кудай буйрса, мына ушунчалык жакшы адамдар курчап турганда алардын баарын жөнүнө жеңесиз да, туурабы? Жол подаркаңызды издеп калдыңызбы?
Азыр мына күтүп турайлы. Подаркасын издеп атат. Подарка тапшыручулар ушул тасма аркылуу тапшырып койсоңуздар, анан кийин туулган күндөн калган бөлүгүн жакшы кылып өткөзө бересиздер, Кудай кааласа. Урматтуу көрүүчүлөр, мен ушу Мен менен программасына кокусунан эле келип калдык. Мына Ибадат элебиз ушул жерде отурат, биз даярданбадык, мага да сюрприз болду. Анткени ушу Назира кызыңыз Ибадат эне ушунчалык тездик менен уюштуруп калды. Себеп дегенде менин да апам ушул программага 150% татыктуу депчи. Сизге белек ушул Мен менен программасы көрүп коюп, сизди ушул алыста жүргөн балдар кыздарыңыз кусалыгын жазат эне. Сагынычын жазат. Рахмат балдарыма. Мен ушу 70 жылдыгымды куттуктап, Москвага чакырып, Москвада меймандашты, Москваны кыдыртышты. Качан барып келдиңиз эне? Bir ay, жарым ай болду келгениме. Орустар качканда сиз да качып жүрдүңүз бияка? Алардан мурун. Алардан мурун качтыңыз. Алардан мурун келдим. Келдиңиз, тамаша. Жакшы, Москвада көрө турган кызыктуу жайларын көрдүм, кыдырдым. Биринчи жолу бардыңызбы эне Биринчи жолу Москвага? бардым. Кремльди көрдүңүзбү? Кремльди көрдүм, Лениндин мавзолейин көрдүм. Лениндин мавзолейин көрдүм. Спасибо тебе, Ленин дедим. Спасибо дедиңизби? Спасибо дедим. Анан кийин чөлкө тарса болбойт экен. Жана Сити деген шаары бар экен, аларды көрдүм. Асман тиреген имараттары бар экен. Москва рекада кемеге түштүм, 3,5 саат жүрдүм. Анан кийин жана Аркан жолунда өттүм, иши кылып, жол паркына бардым, Москванын кызыктуу жерлерин көбүн кыдырдым. Баардык кызыктуу жерлерин кыдырдыптыр да, балдарыңыз. Ошол мага 70 жылдыкка белек болду. 70 жылдыкка. Кийинки жылга ажылыкка Кудай буйрса, 10 миң деп турайын. Кийинки жылга Кудай кааласа Дубай. Дубайга. Шыныкенекеңе. Мынакей бу жогоруда сүйлөгөн энебиздин белек бешиктерин тапшырып коелу. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул энебизге арнаган эң жакын адамы жеңеңиз болуп калабы бул жагы ошондо? Мен бир тууган кайын Бир тууган кайын сиңдиңиз бар. Кадырышка. Ömrünüz uzun bolsun. Рахмат. Мынакей подарканын улугу куругу дейт мынакей. Куругу. Чогулта бериңиз, кийинки жылы Дубайга. Ооба. Дубайга неме? Чогултайын жол. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей жакшынакай белектерин тапшырып жатат. Бул эжебиз дагы кимиз болосуз? Менин келиним бир Менин тууган. Асынболо. Ушу жеңемин 70 жашы менен баардыгыбыз туугандар куттуктайбыз. Жеңемин өмүрү узун болсун, ден соолугу чең болсун. Биздин эң аксакал агабыздын аял эле Тилекке каршы агабыз өтүп кетти, эми өзү эсен болсун. Ошол агабыздын ордуна төрдүн көркү болуп жүрө берсин. Жеңебиз мындан бияка ушу дайым төрдүн көркү болуп, дөөлөттүү, сыйлуу, бактылуу карлыктын доорун сүрсүн. Улдарды, кыздарды тарбиялап ордоруна койду. Неберлерди, чеберлерди көрдү, эми ошолордун урмат сыйын Кудайым узакка насип кылсын. Амин, рахмат. Кут болсун. Дайым балпайып төрдүн көркү болуп. Урматтуу көрүүчүлөр, эң жакын адамдары өздөрүнүн жылуу сөздөрүнөн оолошуп, мына кийинки кезектеги куттуктоочу келиңиз. Бир жүрөктөн чыккан сөздү ырлап коюңуз эми. 70 жылдыгы кут болсун. Şu ден соолукта болуп, узун өмүр, şu балдардын убайын көрүп, сыйын көрүп, дагы 70 жаштан биз да жашайт. Дагы бир жашасын мынакей. Катарынан жарым ырыс дейт да. Мынакей энебиз дагы аябай кичпейил, ак жүрөк эне да ордунан тура калып атат. Отура бериң эне сиз бүгүн эле эмес, негизи өзүңүз айттыңыз го, 70 жашка чыгып үстүнөн карап атам депчи, сиз генералсыз. Жатып алсаңыз дагы, жатып сүйлөсөңүз дагы боло берет, отуруп сүйлөсөңүз дагы боло берет, чуркап сүйлөсөңүз дагы болот, эне. Мына урматтуу көрүүчүлөр, сиз кимиз болом дедиңиз? Кайнысы. Бир тууган кайнысы болосуз, а? Мынакей эжебиз сүйлөдү. Кийинки агабыз. Жеңем bir жагы эжекем, bir жагы тайжеңем. 70 жашыңыз кут болсун, өмүрүңүз узун болсун. Şu балдардын урматтын кыздардын кызматын көрүп жүрө бериң, небере чеберели көрүң, кыбыра көрүң. 80, 90, 100 жылдыгыңызда отурайлы. Силерге да ден соолук барыңар. Рахмат.
Siz kimisiz olасыз эже? Мен кайсысы болом? Бир тууган. Сиесі болом. Жеңем туған 70 жылдық құт болсын, жеңем денсаулығы шың болсын, өміріңіз ұзын болсын. Бұлайым үш бала шақаңызды көрердің, небелердің гүл күшін көрдің. Şu beşeğe hiç bolundayım, uşunda tasırpanın altında oturuyor egen. Hiç bolum, ömürlü olum, hiç kaçan ormanım. Рахмат, Yani рахмат. 100 lira içerim. Бұлай берген жас жашасына, мынакей кейінгі абазға сөз берелі. Сіз kimisiz olасыз? Мен тажеңем болот мага дагы. Ага. Биз эң кичинекей. Не дежим тажеңе? 70 жашыбыз үйленип болсун, а. Мен дагы ушу жакшы сөздөргө кошулам. 80, 90, 100 тойлой берейли ошо. Ошо. Рахмат. Энеңиз болгон жакшылыктуулардын бири болду. Андан кийин эжекебизге сөз берели. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу биздин астынан тосуп чыккан эжекебиз ушул болот. Şu en çok tadının ayalı bulup, tacengemiz. Tacenge tuğan günümüz men kutluktayız. Ömrümüz uzun bolsun. Allah'ım dağı köp, 70 yaştan dağı köptü versin. Kudayım 80, 90, 100 yaşınızda da uşintip belgilep oturalı. Şu günde nasip kılsın barыбызды. Kalgan barыбызlarga densoluk, işinizlerge ийгилик. Sizlerge dağı gelip tartkanыңыздарга çoğun rahmat. Şu alыстагы Назир эжем, Гүлмир эжемдерге, уланга баарына рахмат. İşlerine ийгилик, денсаулыкта болсун ар дайым. Рахмат. Бул небереси болот окшойт да? Тайне бүгүнкү сиздин 70 жаш туулганыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. 70 жылкы юбилейиңиз менен бактыбызга бар болуңуз, ушинтип урмат сыйда жүрө бериңиз, кыздарыңыздын кызматын, уулдарыңыздын урматын көрүп жүрө бериңиз. Балпайган байбиче болуп, sizge 70 жаш аздык кылат тайне. 100 жашка чыгыңыз. Рахмат. Кана гүлүңүз тапшырып коебуз, кана. Урматтуу көрүүчүлөр, небереси Ибадат энебизге гүлүн тапшырып жаткан учуру. Мынакей. Siz kimsiz olасыз? Kızı olan. Канчанчы кыз болосуз? 3-cü kızı. 3-cü kız болосуз, э? Бүгін 3-cü біздің kızı. Үй-бүлөдө абдан кубанычтуу күн. Апабыздын 70 жылдык юбилейи. Биздин бактыбызга бар болсун. Көп жашасын. Калган сөздөр жүрөктөн чыккан мээрим аркылуу коштолуп кетти. Курсаңыздын жашы болсун. Апаңар билегибиз бар эле. Мынакей. Алтын шакеңиз кут болсун. Комплектиси кулакта турат, калганы колдо турат. Алтын канча таксак деле азык кылат энеге. Рахмат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Ибадат энебиздин 3-cü кызынын ушунчалык баягы жүрөктөн чыккан сөз менен жеткирип берүү кыйын болду, бирок ушунчалык энеге болгон мээрими өзүңүздөр ортоктош болдуңуздар, аябай чексиз деп билели. Чексиз экен. Рахмат үчүн жүрөбүз. Келиңиз. Россия менен байланыштырганга аракет кылып атабыз жанатан бери. Урматтуу көрүүчүлөр, Россиядагылар дагы бизде азыр саат 7:30 болгон менен Россияда көп күндүз болот да, булар жумушта болуп калышы мүмкүн, машка болуп калышы мүмкүн, бирок ошондо дагы биз байланышканга аракет кылалы. Чоң келин болосуз. Эң энебизге ушул эң узак жашоонун чайын биринчи берген келин сиз болосузбу ошондо? Урматтуу биздин сүйүктүү апабыз, бүгүнкү 70 жаш курагыңыз кут болсун. Ар дайым ушинтип төрүбүздүн көрк болуп жүрө бериңиз. Уулдардын, кыздардын дайым сыйын, ысык чайын ичип, төрүбүздүн көркү болуп, небере чебер тойлордун өзүңүз баш көз болуңуз. Сизге каалоорум ошо. Эч качан оорубаңыз. Балдардын жалаң гана сый урматын көрүңүз. Жакшылыгында ушу төрүбүздүн көрк болуп жүрө бериңиз. Мен айтам. Чөнтөктөрү шүкүрат кылды демек белеги бар окшойт бул чоң келиндин. Эң чоң балаңыздын
ошондо. Кадакабызды таап койгонбуз баягы. Ооба, энебизге бир аз кеч ракет кылды. Маленькалдуу тартым болгон үчүн энебиз баардык подаркаларды чөнтөккө салып, кулакка такканын кулакка тагып алды. Ачык айтып коелу. Ал жок, кайдайым башыңыздан түшпөсүн апа, алпайган байбиче болуп жүрө бериңиз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, дагы биз дагы бир нерсе баса белгилеп коелу. Ибадат эне, сиз кайсыл күн болбосун, кайсыл учур болбосун эне, Барбол деген фирма бар. Барбол деген фирмага өзүңүз барасызбы, жолуңуз болуп калып, же болбосо неберелериңиз барабы, кыздарыңыз барабы, каалаган тортуңузду Белеке сизге берет. Барбол фирмасынын кайсы гана точкасы болбосун, түштүк региону боюнча, Жалал-Абад болсун, Ош болсун, биз бир аз шашып келгенибизге, тартымдагы шашып калганыбызга байланыштуу биз ушул нерсени сизге белек катары тартуулап атабыз. Барбол фирмасынан эң жаккан тортуңуз. Чоң торт каалайсызбы, кичине торт каалайсызбы, сиз каалагандай торт. Бекер. Менин программасына. Өмүрзак жөнөттү дейм да. Өмүрзак жөнөттү, мага бир торт берип койгула. Болгондо дагы эң күчтүү, эң кымбат торту бериңер десеңиз берет. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, 70 жаш деп мынакей энебизди жакшылык кылдырып, мойтойтуп отургузуп туруп жасаган экен. Мына, эне. Торту көрүп коюңуз мынакей. Торту караңыз мынакей. Торттогу сүрөттү караңыз эми. Москвада түшкөн сүрөтүңүзбү? Мынакей кыздар, келиндери, мынакей 3-чү кызы деген эжебиз мынакей жакшынакай алып торторун тапшырып жатат. Кол жаап коштоп турабыз, бир аз энебиздин бир кашык менен жакшынап бир четинен ооз тийгизип койсоңуздар, калганын насибинче ушул жерде келген коноктордун баардыгы даам сызышат деген ойдобуз. Эне менин программасынын урматтуу көрүүчүлөр дагы бир жолу айтып коеюн. Өтө мындай сүйүктүү, катталуучусу, көрүүчүсү деп айтсам жаңылышпаймын. Ибадат энебизге биздин бир тапшырмабыз бар. Албетте жанатан бери даярданып отургандыр балким. Өзү деле энебиз деле билеттир. Бир куплет өр. Себеп дегенде ушунчалык балдарыңыздар турам деле. Азыр мына ушул торттон ооз тийип туруп бир ширин өзүңүздү ушул калктуу көрүүчүлөрдүн атынан тартуулап койсоңуз мынакей. Мынакей, менин программасы сизди Кудай көрсө, менин программасын дагы бир жаңылык айтып коеюн. Ибадат эне Кудай кааласа 8 мартка Ошто чоң салтанаттуу иш-чара уюштуруп атабыз. Менин программасы жалаң ушу менин программасына тартылган аймактардагы энелерге келет. Баардык нерсе бекер болот. Ырларыңыздар, бийлериңиздер, жеп ичкениңиздер, подаркаларыңыздардын баардыгы сиздер үчүн болсун. 8 мартта ушу 2000 ошол жерден төрүнөн орун аласыз деген ниеттебиз Кудай кааласа. Ооба. Кана эми ушу энебиздин бир жакшынакай бир ырына бир күбө болойлу. Менин программасы ырчы эмес айымдарды да ырчы кылып койду. Жерде отургандардын баардыгы менин балдарым, неберелерим, үкөлөрүм, кайнылерим. Ошон үчүн ошо бала жөнүндө ырдап берейин. Сөзсүз эне. Карасам эки көзүңсүң, сүйлөсөм шекер сөзүңсүң. Өтүп кетсем дүйнөдөн, ордумду басар өзүңсүн. Өтүп кетсем дүйнөдөн, ордумду басар өзүңсүн. Көзүмдө эки карегим, шекерден ширин данегим. Чарчап бери чалып турганда, чарчыгымду жазар эрмегим. Чарчап бери чарчап турганда, чарпымды жазар эрмегим. Ой, рахмат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, энебиздин ырына дагы күбө болдук. Бул ыр менин программасынын эң башкы саптарына жазылып калат. Эми ушул учурдан пайдаланып, ушул программа кийинки жаштарга сабак болсун иретте ойлонуп чыгылгандан кийин ушул программада түшкөн баардык энелердин образдары, ырлары, сырлары, кептери жана башка баардыгы кийинки муундарга сабак болуп калсын үчүн тартып аткандан кийин сиздин да ушу жаштарга бир айтчу кеңешиңиз.
ата эне тууралуу. Менин энем программасы энелер үчүн, аталар үчүн эң жакшы программа. Кичине болсо да көңүлүн көтөрүп, тууган урук менен жакшына сүйлөшүп отуруп, эл журтка ушундай эне бар экен деп жарыяла кылып, тасмага тартып кеткениңер үчүн чоң рахмат. Менин энем программасы бул апалардын, аталардын программасы. Ушул жакшылыктын жарчысы болгон Өмүрзакка окшогон энелерибиз бар болсун. Ошол коллективге, менин энем коллективинин чыгармачылык жамаатына иштерине ийгилик каалайбыз. Чыгармачылык эргүү каалайбыз. Заманыбыз тынч болсун. Дайым ушундай жакшы жайылдаш торкон үстүндө болгон жакшынакай тойлорду, маарекелерди тартып жүрө бергиле. Жакшылыктын жарчысы болгула. Өмүрүңөр узун, дейсөңөр чың болсун. Силер дагы үй бүлөңөр менен тынч болгула. Силер дагы ошо биздин жашка барып, андан дагы ашып жашап, жакшынакай юбилейлердин күбөсү болуп, юбилейлер өткөрүп жүргүлө. Чыгармачылык ийгилик каалайм. Тууган уруктар, бардыгы мага караштуу туугандар, бардыгы бир туугандарым, бардыгы тынч болсун, үй бүлөлөрү менен тынч болсун, бардыгы тилеген ой максаттарына жетишсин. Мынандай ошо окшогон юбилейлерди дагы белгилешип, сак саламатта, ынтымакта жүрүшсүн. Заманыбыз тынч болсун, асманыбыз ачык болсун, алдындай коогалан күндөр болбосун. Кудайым өкмөт башчыларыбызга, жетекчилерге Кудай иштерине ийгилик нысап берип, элибизди, журтубузду жакшы күндөргө жетелеп барышын каалайбыз. Мен айтканыгыз келсин, жакшынакай ыроо тилектерден кийин, ушундай жакшынакай кептерден кийин, мисалы ушул жердеги бир эле жакын адамдары, же болбосо кыздары, же болбосо уулдарын эле эмес, жалпы кыргыз элине өзүнүн энелик тилегин айтып өттү. Бар болуңуз эне, ар дайым ушундай тилектерди билдирген энелердин катарын толуктап жүрө бериңиз. Кудайым буйруса, ушул сиздин менин эне программага катышып аткандагы айткан сөздөрүңүз, азыркы деген кеңештериңиз, кептериңиз бул өтө маанилүү биз үчүн эне. Кийинки жаштарга сабак болуп калсын. Ар бир бала, кыз болобу, небереси болобу, атасын энесин сыйлаганга эле. Себептегенде пайгамбарыбыз дагы ушул кепти баса-баса белгилеп айтып таштап, насаат катары калтырып кеткен. Ата эне разы, Алла разы деп турабы эне? Сиздерге берилген ар бир торт биз үчүн бакыт. Бар болуңуздар, бактылуу энелер. Куттуктаганы келип атат экен. Куттуктаганы гана баскыла гана неберелери куттуктаганы келип атат ибадат энебиздин неберелери. Ооба, мынакей. Кана? Энеңи туулган күнү менен да куттуктап кой берсиңерби? 70 жашыңыз кут болсун эне деп. Мынакей. Кана сүйлөп кой. Sen de tuğlan günün bir dakika. Bir dakika. Кичинекей келди дейт. Энебизди азыр ушундай сырдуу тамактар менен ушундай бир баягындай 150ге чыгарам деген адам ушул экен да демек, э? Кудай кааласа. Кудай кааласа, кош келипсиздер. Мен кичинекей келини болом. Бул үйгө кадам таштаганыма 10 жыл болду. Кудайым буйруса, 10 жылдан бери бирок биздин үй бүлөдө келин кайнене деген нерсе жок. Эң негизгисичи эми жаңы келин болуп келгенде баардык эле кемчиликтер болот. Эч кемчиликсиз келбеген болбосо керек. Сиздин кемчилигиңиз десеңиз, энеңиздин кемчилиги жок бакыры. Менин кемчилигим болгон. Болсо ачык айта берген багы, кийин архив болуп көрүп. Мындай эле туура эмес эле, эми туура кыл деген сөз болгон эмес. Ошонусуна ыраазымын. Аябай сонун, эң сонун баары жакшы деп, жакшы өзүнүн тартибине салып, Кудайга шүгүр жакшы жашап келатабыз. Кайненелик кылган эмес. Кайненелик кылган эмес. Өзүңүздүн апаңыздан да ашыгыраак мамиле кылган, э? Кудайым буйруса, бактылуумун, 2 апам бар. Ден соолук каалайм. Дайыма ушундай төрүбүздүн көркү болуп жүрө берсин. Үйүбүздүн куту болуп жаркырап, дайыма
ушундай жакшылыктын үстүндө, ачыкта сокконун үстүндө жүрө берсин. Бактылуу каарылык каалайм сизге, апа. Бактылуу каарылык сиздин колуңузда турат эми. Кудай кааласа сиз бактылуу кыласыз мына ушул энебиздичи. Туган менен. Урматтуу көрүштөр. Белегибизди өзү билет. Чөтөккө салып койгон. Чөтөккө. Энебиз кийинки жылга Дубайга ушул акчалардын баарын чогултуп атат. Посмалька. Мынакей неберesi бул дагы. Рахмат. Сиздерге да рахмат, ишиңерге ийгилик. Рахмат. Сиздер дагы ушул Апаларыңызды сүйдүп жүрө бериңиздер. Рахмат. Şu sizde gelin көп болсын. Sizde gelinlerдің қатары аябай чексиз болсын. Ошо сиздерде келиндер көп болсо, мына ушундай бактылуу энелер жыргап жүрүшөт ар дайым, күлүп жүрүшөт ар дайым, жап-жаш болуп жүрүшөт ар дайым. 70 жаш деп мынакей ибадат элебизди эч ким ойлобойт. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, сиздер да баа бериңиздер. Жап-жаш бойда. Кудай кааласа 90га жөн эле чуркап чыгасыз, 100га жөн эле ырдап чыгасыз дегенде бир жакшы ниеттерди билдирип кое берели. Тарта берсең, ырдап тарта берсең, 90га чыгып өткөндөгү образдан дагы баа жакшарып кетип. 90дан өтүп 150ге чыгып калып, мен өмүрзак эмне кылайын деп мага кайра суроо коесуз ошондо Кудай кааласа. Кудай кааласа ошол нерсе. Жаштар эсен болсун. Урматтуу энелер, Барбол компаниясынын таттуу азыктары Менин энем программасы аркылуу сиздерге белек, бар болуңуздар. Алыстагы бир тууган акамдын кыздары, сиңдилерим Гүлмира, Элмира, Назира, Улан, бардыңар тынч болгула, өмүрүңөр узун болсун, ишиңер ийгиликтүү болсун. Ушинтип алыстан бизди жоктоп турганыңарга рахмат. Терең ыраазымын, көп жашагыла, бактылуу болгула. Ой, рахмат мекен. Алмалуу багым болсочу, алмасы жерге толсочу. Алмалуу бактын ичинде апалар эсен болсочу. Алмалуу бактын ичинде апалар эсен болсунчу. Жиделүү багым болсочу, жидеси жерге толсочу. Жиделүү бактын ичинде туугандар эсен болсунчу. Жиделүү бактын ичинде туугандар эсен болсунчу. Ой, рахмат. Туугандар баарыбыз дайым эсен болуп, жакшылыкта ушинтип аксакалдарыбызды 70ге, 90га, 100ге чыгарып жүрө берели. Биздин аркабыздан келе жаткан неберелер дагы бактылуу болуп, ушу бизге урматтуу, сыйлуу, дөөлөттүү каарылык тартуулап жүрө берсин. Рахмат. Жакшы туугандар. Жакшы жүрөсүңбү? Салам алейкум. Тынчпыз. Арып калып атам. Салам, кандайсыңар? Жакшы, рахмат. Өзүң жүрөсүңбү? Салам кетейин. Эсен болгула. Кудайым өз колдоп иштей бергиле. Россия жергесинде иштеп жүргөн ушул кыздар балдары менен жакшынакай болуп сүйлөшүп алды. Ошентсе дагы жакын эле келгемдейт. Россияга барып балдарынын кыздарынын ушул энебизди ушул Россиянын эң кооз жерлерине алып ойноткондугун эстеп отурат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бул акча же болбосо бир байлык, бул убактылуу нерсе, энелердин көңүлүн алыш, бул өтө мындай оор нерсе да, чын-чынына келгенде.
мына ойнотtu деп ошол ойноткон күндөр эсте калып атат. Менин энем программасына тартыр деп тарткан күндөр эсте калат. Жана башка. А бул берген 10 000 сом, 20 000 сомуңуздар бул убактылуу нерсе, өмүрү кыска. Ошон үчүн ошо балдар кыздар ибадат энебиздин жаштакка кылып тилек кылып, монтип кадрга тасмага түшүрүп коелу деп ойлошкон эле. Мына ошол ойлору азыркы секундтарда ишке ашып атат. Биз жүргөн айлы түн кайда, биз үзгөн жыпар гүл кайда, көзүңдөн секет болоюн, көрүп койчу бир кайра, көзүңдөн секет болоюн, көрүп койчу бир кайра. Жабырақ жайдың кечелі, жанаша басқан кезелі, тамаша қиян сөз айтсам, тарына түштің кезелі, тамаша қиян сөз айтсам, тарына түштің кезелі. Ой, рахмат, мына энебиз дагы ырдай албайм дейт кес дагы аябай сонун ырдайт экенсиң. Сиздин ырыңыз дагы аябай өзгөчө болду. Менекем, дүйнөдө табылгыс бергем. Мен дагы дени сак болоюн, ай оорубай жүрөгүр сенесен. Мен дагы дени сак болоюн, ай оорубай жүрөгүр сезесен. Ай, рахмат, мынакей. Сонун ыр болду мынакей. Энелер жөнүндө сонун ыр болду. Энебиз кызынын ырын укканда ушунчалык муюп, ушунчалык толкунданып жашарып кетти. Эне туурабы эмеспи? Эне жөнүндө ырды алганда энелердин баардыгы толкуйт, кубанат, сүйүнөт. Рахмат. Ушу кызым дагы мендей болуп, жетимиштикке чыгып, анан ашты жашап, ушу кошкон менен кошо карып, бала чакасын күнү күчүн көрсүн, үйүндө дайым жакшылыктар болсун, кыздарын жакшы жерге билим окутуп, жакшы ушулардан сый урмат көрсүн. Ай, рахмат. Рахмат, айтканыңыз келсин. Энебиздин тилеги орундалат, Кудай кааласа. Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетели. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Балдар кирип келди ал арада. Энебиздин балдары канат бул жакка өтүп туруп, падеркеңиздерди тапшыра бериңиздер. Happy birthday deydi mынакей. Siz kançançı bolasınız? Eң кичинеси боласыз. Астырып туруңуздар, bir oz сүйлөп коесуздар. Ака, siz канчанчы боласыз? Улдар атсам 4-чү балам. 4-чү боласыз. Мына ушу бүгүн сиз үчүн кандай күн болуп атат негизи? Биз үчүн өтө жакшы күн болуп атат. Апабыздын туулган күнү 70ке чыккан. Юбилей болуп атат. Куттуктайбыз чын жүрөктөн. Ден соолук каалайбыз. Узун өмүр. Ар дайым биздин жакшылыктардын үстүндө жүрө берсин. Тойлордун үстүндө төрүбүздө отура берсин. Ибадат энебизди кантип жакшы көрөсүз? Айда айтсам сөз көп. Аны жакшы көрөбүз. Ар дайым ушу биздин апа мен сизди сүйөм деп айтып көрдүңүз беле бир жолу? Апам күнүгө айтат. Күндө айтасыз, апа мен сизди сүйөм деп. Ооба, баасы сүйөбүз албетте. Рахмат, мынакей. 4-чү баласынын жашынакай болгон калоодеректерине ортоктош болуңуздар. Андан кийин эң кичинекей баласынын дейт. Мына эң кичинекей баласы сөз кошуп койсун. Себеп дегенде эң кичинекей баласынан көп эле мына моюнга алыш керек. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Ушул бекиткендин баардыгын, конфеттин дагы, сырын дагы, батасын дагы мына ошо кичинекейлерине берет дейт да өзү. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Сиз үчүн эне деген ким? Эне деген бул эң ыйык нерсе. Бул жөнөкөй сөз менен айтып болот. Ошондой эле тууган күнү менен көп жашаң, оорубаң, неберелердин үзүрүн көрүң, ошо ден соолукта болуң, биздин печенебизге бар болуң. Мен айтқанымыз келсін.
Мына урматтуу көрсөтөр, эң кичинекей уулу мына Кудай буюрса энебизди 150ге чыгара тургандагы уулу ушул. Келинчегиңиз менен Кудай кааласа, сиздер да ушундай каарылыктын доорун көрүңүздөр. Чогуу бирдикте Кудай кааласа. Рахмат, чоң рахмат. Эми урматтуу көрүүчүлөр, жаратан бери жакшы ырлар болду, жакшы сөздөр болду, жакшы тилектер болду. Эми энебиздин жашынакай батасын алып туруп, анан биз да программаны жыйынтыйлык. Анан Момин эне бир калың журтка, балдарыңызга анын ичинде баарына арнаган батаңыз. Мен бүгүн мына мен үчүн, менин жакындарым үчүн жакшы күн болуп атат. Айтан бери мага жакшы кабыларды айтышты. Мен да өз кезегинде булардын баардыгына жакшылыктарды каалайм. Ден соолуктары чың болсун, өмүрлөрү узун болсун. Ишинен бартап, мекен үчүн ак дилден кызмат кылышсын. Үй бүлөсү менен тынч болсун. Тарбиялаган балдары эл керегине жараган мыкты азаматтардан болсун. Тууганыбыз баардыгыбыз жакшы күндөрдө жакшы жаңылыктарды белгилеп, ак дасторкон четинде жакшынакай баарлашып, ак тилектерди айтып жүрө берели. Анан кийин заманыбыз тынч болсун, Кыргызстаныбыз гүлдөп өссүн, мыкты алдыңкы мамлекеттерден болсун, эл журтту башкарган журт башчыларыбыз акылдуу ыйман берсин аларга, жакшы элди жакшы күндөргө, жакшы айларга жетелесин. Заманыбыз жакшы, Кыргызстаныбыз жакшы алдыңкы мамлекеттердин катарына кошулушун каалайм. Ошонун арасында Кыргызстандын арасында дагы дүйнө тынч болсун, дүйнө эли тынч болсун. Дүйнө эли тынч болсо, анын ичинде Кыргызстан тынч болот. Кыргызстан тынч болсо, анын ичинде биздин үй бүлөбүз тынч болот. Сен жакшы чыгармаларды ушинтип жаратасың. Ошон үчүн заманыбыз тынч болуп, асманыбыз ачык болуп, ушундай жайыл дасторконун четинде ак тойлордун көөсү болуп жүрө берели. Мен айтсаңыз келсе, мынакей ибадат энебиз бир эле үй бүлөсүн эмес, бир эле Кыргызстанды эмес, дүйнө жүзүн айтып баса белгилеп өтүп кетти. Себеп дегенде эненин жүрөгү болуп кетсе, дүйнө дагы солуп кетет деген бир жакшынакай кеп бар да. Эненин жүрөгү бир эле баланы, өзүнүн небересин, баласын, же болбосо айылын, же район шаарды, Кыргызстандан эмес, бул дүйнө жүзүндөгү болуп аткан ушул тынч эмес көрүнүштөргө дагы бир аз кыжалатчылык болуп турат да эненин жүрөгү. Ошон үчүн урматтуу көрүүчүлөр, мына сиздер жогоруда ибадат энебиздин жакшынакай бир улуу дагы, ушул ыйык дагы, ушундай бир жазып алчу дагы, кийинкилерге сабак болчу дагы кебин уктуңуздар, тыңдадыңыздар. Эгерде сиздердин да ушундай ибадат энебиз сыяктуу энеңиздер болсо, атаңыздар болсо, анда менин энем программа аркылуу жакшынакай кылып туруп, архивке алып, сандыкка бекитип коюңуздар. Себеп дегенде энелер ыраазы, аталар ыраазы, Алла ыраазы. Дүйнө тынч болот, ушул энелердин, аталардын батасы менен, тынч болуңуз. Кийинки дагы бир жакшылыктарыңыздан жолукканга чейин аман эсен туруңуз эне. Күпүлдөп, үстөнүп, мындан да жапташ болуңуз. Рахмат, рахмат. Мына менин программасын аябай сонун. Лайкты басты мындай. Ана YouTube'дан эмес, сразу эле мындай лайк басты. Менде да бир сөз бар. Дагы калып кеттир бени. Дагы энебиздин сөзү калып кеттир. Майлы, өмүрзак, сен дагы өмүрүң узун болсун, жайыма ушу тойлордо, тууган күндөрдө жүрө бер. Бактылуу бол, үй бүлөң менен, заманыбыз тынч болсун, дайым той үстүндө жүрө бер. Ай, рахмат, рахмат, рахмат эне. Тынч болуңуздар, энебиздин туулган күнүнүн мындан кийинки процесси, мындан кийинки убактыларын аябай сонун өткөзүңүздөр, Кудай кааласа. Кийинки жылкыга мына энебиз да жана жогоруда бир жакшы сөздөр айтылып кетти. Дубайга барып эс алам деп атат. Кудай кааласа Дубайга жөнөтүңүздөр, Кудай кааласа. Кудай кааласа. Жакшы туруң эне. Жакшы туруң. Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетели. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат.